Урматтуу депутаттар, мен албетте жол жабуу бул мамлекетибизге экономика бир топ зыяндарды алып келет. Бул жакшы эмес. Бирок келгилечи ойлонуп көрөлү. Кантип эле алайлыктар Батукаевди качыргандардан көп мамлекетибизге зыян алып келип атсын. Кантип эле алайлыктар элин электр энергиясын суусу жок калтырып аткандардан көбүрөөк зыян алып келип атсын. Кантип эле алайлыктар элинин 50%-ин газы жок калтыргандардан көп зыян алып келип атсын. Кантип эле алайлыктар бүт газ системасын $1 саткан адамдарга караганда мамлекетибизге көп зыян алып келип атсын. Кантип эле алайлыктар мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн четинен сатып аткандарга караганда көп зыян алып келип атсын. Эгерде мамлекетибизде бийлик уюшкан кылмыштуулуктарды колдоп, аларды мамлекетибизден качырып атса, эгерде мамлекетибизде бийлик сотторду, прокурорлордун бардыгын каалагандай пайдаланып атса, эгерде мамлекетибизде бүт бардык маселенин бардыгы бир адамдын колу менен чечилип атса, мамлекетте бардык массалык маалымат каражаттары бир адамдын көзүн карап, алайлыктарды бүгүн мокочо кылып атса, алайлыктар эмне кылыш керек? Албетте айласынан барып жол тосот. Ошондуктан мен алайлыктарды түшүнөм. Урматтуу төрага, бийликке айткыла, алайлыктарды мокочо көргүзгөнүн, КТРди пайдаланып, бүт бардык контролдогон массалык маалымат каражаттарын пайдаланып, бул туура эмес. Алайлыктар менен келгиле бардыгыбыз баралы, өкмөт, бийлик, оппозиция бардыгыбыз ошол жерден маселени чечкенге аракет кылалы.